Урматтуу Борбор шаардын тургундары жана меймандары, урматтуу мекендештер. Сиздерди Бишкек шаарынын күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Бишкек элибиздин бай салттары менен көнөрбөс мурастарынын чордону. Ордо калабыз. Бишкек шаары Кыргыз Алат тоосунун этегинде, Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө, Аламүдүн жана Аларча сууларынын жанынан орун алган. Бишкек шаары аргыл маданияттын ордосу катары көп улуттуу элдин башын бириктирип турган шаар. Шаардын курама эли ынтымакта жана биримдикте жашоонун, меймандостуктун мыкты салттарын калыптандырып келе жатат. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, Бишкек шаары жылдан жылга кеңейип, жакшырып, жаңыланууда. Бийик жана кооз имараттар курулуп, улам заманбап келбети менен жүзү калыптанып келе жатат. Бактар, парктар, гүлзарлар жана башка эс алып сейилдей турган жайлардын пайда болуп жатканы кубандырбай койбойт. Жашылдандыруу, жарыктандыруу жагынан да жылыштар болууда. Борборубузга бир кездеги жашыл шаар деген аты кайтып келе жатат. Борборубуздун ар бир тургуну жашоосун жакшыртууга, айлана чөйрөсүн көрктөндүрүүгө умтулууга тийиш. Анткени бир элбиз, өлкөбүз бир, борборубуз дагы бир. Бишкек таза, жашыл жана бейпил шаар болушу үчүн бардыгыбыз жапа тырмак аракет кылышыбыз керек. Маданияттын бийик үлгүсүн көрсөткөн шаар катары борбордук Азияда гана эмес, атыбыз алыска умтулчу деңгээлге умтулалы. Кыргызстандык ар бир жаран, Бишкектик ар бир тургун борбор калаасы менен сыймыктангандай кылалы. Кадырман бишкектиктер, Бишкек өзүнүн кайталангыс келбети менен ажарын дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларга айкаштыруу аркылуу заманбап борбор боло алат. Жыл сайын көркүнө көрк кошулуп, мындан да кооз боло берсин. Сиздерге бекем ден соолук, бакыт таалай жана бакубат жашоо каалайм. Асманыбыз ачык, жашообуз жайлуу болсун.